Assalamu алейкум, ата-апалар, ағайын-энелер, достор. Ұзақ өмір сүргісі келген адам сөзсүз түрдө картаюуга даяр болуш керек. Жана бул нерсе өз убагы менен ар бир адамдан болот. Бирок ошол картаюуну жылдар бою кечеңдетип жашоого болот. Жана сиз азыр канча жашта болсоңуз дагы ушул абалыңызда ондогон жылдар бою жашай берүү мүмкүнчүлүгү сизде толугу менен бар. Жана сиздерге ошол мүмкүнчүлүктү бергени бир канча сунуштарды айтып өтөм. Эгерде аларды аткара турган болсоңуз, сөзсүз түрдө картаюуну кечеңдете аласыз деп айтмакчымын. Агача болсо сиздерге картаюуга алып бара турган негизги себептерди көрсөтүп коймокчумун. Жана эгерде сиздин жашыңыз өтүп калган болсо деле, ошол абалдан ондогон жылдар мурда кандай болсоңуз, ошол деңгээлге кайтуу мүмкүнчүлүгү дагы бар экендигин сүйүнчүлөп кетким келет. Ал үчүн мен айта турган нерселерди сөзсүз түрдө аткарышыңыз керек болот. Эми картаюуга алып бара турган негизги себептерди көрсөтүп кетейин. Биринчи себеп бул булчуң масса. Булчуң массанын азаюусу. Билесиздер, малдын этин жейбиз, жылкынын этин жейбиз, койдун жана башка жаныбарлардын эттерин жейбиз. Ошол эт булчуң масса болуп эсептелет, жана бул нерсе адамда дагы бар. Ошол нерсенин азаюусу картаюуга алып бара турган негизги себептердин бири болуп эсептелинет. Жана бул нерсеге эмне алып барат? Албетте, жашыбыз өйдөлөгөн сайын бизде кыймыл азаят. Жана кыймыл гана азайбастан күч келтирип аткара турган иштер дагы бизден бир канча артта калып кетет. Мунун натыйжасында ошол булчуң массанын азаюусуна шарт түзүлөт. Демек, ушул биринчи себеп болуп эсептелинет. Эми картаюуга алып бара турган экинчи себеп эстин дагы азаюусу. Эс дегенде бул жерде акыл айтылбайт. Акыл адамдын жашы канча жогорулаган сайын ошончолук көбөйөт. Ал эми эс болсо бул жерде бир канча нерсе тууралуу сөз болуп турат. Мисалы, бул жерде координация, кандайдыр бир нерселерге реакция кылуу мүмкүнчүлүгү, жана дагы унутчаактык, көп нерселерди айтса болот. Бул жерде ошонун баары эстин төмөндөсү деп белгиленет. Жана бул нерсени болтурбаш үчүн эмне кылыш керек экендигин алдыда дагы айтабыз. Кошумча катары азыр айта кетсем, албетте эстөө мүмкүнчүлүгүн азайтпаш үчүн эң маанилүү кеңеш бул ошол билимге болгон умтулуу, же болбосо китепти окууну уланта берүү. Эгерде сиз канчалык жашыңыз жогору болгон сайын окууңузду төмөндөтпөй, жаңы билимдер менен акыл эсиңизди сугарып турсаңыз, картаюу процесси сизден бир канча алыстайт. Эми картаюуга алып бара турган үчүнчү нерсе, албетте бул туура эмес тамактануу. Ушул нерсе картаюуга гана алып барбастан көптөгөн ооруларга дагы алып барат. Бул жерде ошол жаш жогорулаган сайын адамдын тамакка болгон табитинин жоголуусун, ширин нерселерге болгон тартылуу, пайдалуу болгон тамак аштардан алда канча алыстоо сыяктуу көп нерселерди айтса болот. Ушул тамакка болгон бузулуунун дагы натыйжасында картаюу процесси келип чыгат. Жана ушул үч нерсе: булчуң массанын азаюусу, эстин төмөндөсү, туура эмес тамактануу картаюуга алып бара турган төртүнчү себеп деп пайда кылат. Бул болсо төртүнчү себеп болсо дары-дармектин көбөйүүсү деп айтсак болот. Эгерде сиз бир дарыны
дайыма ичип калган болсоңуз дагы сизде картайуу мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору болот. 2 дары ичсеңиз андан 5 бетер, 3 дарыны ар дайым ичип тура турган болсоңуз, бул дагы сиз үчүн өтө кооптуу нерсе болуп эсептелинет. Албетте 30 жашка жеткенден тарта ар бир адамда дебейин, ар бир 3-4 адамда бирден өнөкөт оорусу бар болуп калат азыркы учурда. 40 жаштан өткөндөн кийин ар экинчи адамда өнөкөт оору бар болот. Ал эми 50 жаштан кийин дээрлик ар бирибизде өнөкөт оору бар болот. Анын натыйжасында сөзсүз түрдө дары дармекке болгон көз карандылык бизде пайда болуп калат. Ошондуктан ушул себеп дагы биздин ички органдарыбызды чарчатып, анын натыйжасында картайуу процессин жаратат. Жана картаюуга алып бара турган дагы бир себеп бул 5-инчи себеп болуп калат. Гормондордун азаюусу. Билесиздер, биздин денебизди бир гана нерв системасы эмес, мээбиз гана эмес, гормондорубуз дагы башкарат. Ар кандай түрдөгү гормондор биздин организмдеги зат алмашуу процесстерине катышып турат. Эгерде алар азайган болсо, аз бөлүнүп чыккан болсо дагы картаюуга сөзсүз түрдө биз жакындап калабыз. Эми себептерин билиңиздер. Ушул себептерди кантип жоюу керек жана анын натыйжасында картайуу процессин бир канча жылга кечиңдетүү керек. Ошол тууралуу алдыда айталы. Бул нерсени өчүрүп туралы. Эми ушул картаюуну кантип кечиңдетебиз? Ар бир ошол өзүнүн ишин мыкты билген геронтолог бул картаюуну изилдеген адам болуп эсептелинет. Ошол биринчи эмне кылыш керектигин абдан жакшы билет деп ойлойм. Эң алгач аткара турган ишиңиз дары дармек деп 2 тамга менен жазып коеюн. Дары дармекти азайтуу. Эгерде сиз узак өмүр сүргүңүз келсе, өзүңүздүн мыкты дарыгериңиз менен кеңешип, канча көп дары ичип келе жаткан болсоңуз, аны алмаштырууну же болбосо андан такыр баш тартуунун мүмкүнчүлүгүн издешиңиз керек. Кошумчалай кете турган нерсем, биологически активный добавкалар дагы же болбосо БАДтар деп айтабыз. Азыр сетовый компаниялар чыгарып жүргөн ар кандай, чыгарып эмес, сатып жүргөн ар кандай кымбат болгон дары дармектер. Аларда эч кандай химия жок, башка деген ар кандай шылтоолор менен сизге ошол нерселерди сатканы аракет кылышат, бирок алардын башка дарыдар сыяктуу эле зыяндары сөзсүз түрдө болот. Андыктан дары менен бирге ошол биодобавкалардан дагы баш тартууга туура келет. Эгерде сиз ушул нерсени аткара турган болсоңуз, картаюу сизден бир топ алыстайт. Эми экинчи аткара турган ишибиз эмне десеңиз, бул гормондорду көбөйтүү. Дары дармектерди азайтабыз, ал эми гормондорду болсо көбөйтөбүз. Батыш өлкөлөрүндө бул нерсе азыркы учурда кадимки эле көрүнүш болуп калган. Алар синтетикалык жол менен даярдалган гормондорду өздөрүнүн пациенттерине жаш улгай кылганда бере башташат. Бирок бул нерсе бизге али жат. Бул нерсени тажрыйба түрүндө да аткарып көрө элекпиз. Андыктан гормондорду көбөйтүүнүн башка ыкмасын издешибизге туура келет. Биздин мээбизде турецкий седла деген ушундай бир орган бар. Анын ичинде болсо гипоталамус деген ушундай бүтүндөй денебиздеги гормондордун бөлүнүп чыгуусун көзөмөлдөгөн дагы бир кичинекей без деп айтсак болот бар. Ал ошол гормондордун бөлүнүп чыгуусун көзөмөлдөп турат. Эгерде биз ошонун ишин жакшылай турган болсок, сөзсүз түрдө биздин гормондорубуз көбүрөөк бөлүнүп чыгат. Аны үчүн эмне кылыш керек? Аны үчүн мээбизге болгон, мээбизге жете турган кан айланууну жакшыртуу керек. Кан айланууну жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек десеңиздер, сиздерге жазып көрсөтүп коеюн. Гимнастика.
моюн аркылуу аткарыла турган гимнастиканын түрлөрүн ар күнү жасашыбыз керек. Ошондо мээбизге көбүрөөк кан жетет дагы, анын натыйжасында гипоталамус жакшыраак иштеп, ички секреция бездерибиздин дагы көбүрөөк ошол гормон бөлүп чыгышына шарт түзүлөт. Ушул нерсени сөзсүз түрдө аткарышыбыз керек. Үчүнчү аткарыла турган иш албетте бул кыймыл аракет. Кыймыл аракет. Кыймыл аракетти көбөйтөбүз, бирок бул жөн гана жөө басуу, же болбосо үйдөгү иштерди аткаруу гана эмес, күч келтирүүчү аракеттерди дагы көбүрөөк аткаруу керек болот. Ошондо гана булчуң масса сакталып калат. Эгерде сиздин бакчаңыз бар болсо, ошол жерде иш кылсаңыз жакшы болот. Короодо кандай иш болсо дагы күч келтирип аткара турган алар дагы сөзсүз аткарыш керек. Алар дагы жок боло турган болсо, гимнастиканын күч келтире турган түрлөрүн кылсаңыз болот. Мисалы, бул олтуруп туруу машыгуусун аткарыштан баштасаңыз болот. Чындыгында бул нерсенин 2-3-өсүн аткаруу дагы айрым адамдар үчүн өтө оор. Андыктан ушудан баштай бериңиз. Күнүнө 2 жолу 3-төн 4төн олтуруп туруңуз, андан кийин көбөйтүңүз, бара-бара өтө көп санга жеткирсеңиз жакшы болот. Жана отжимание деп коебуз, жерден көтөрүлүү, күч колдонуп. Иши кылып, кайсы денеңиздин мүчөсүнө болсо дагы күч келтире турган аракеттерди жасай бере турган болсоңуз, сөзсүз түрдө сиздин булчуң массаңыз калыбына келип, жакшыраак иштеп калат. Муну сөзсүз түрдө аткарышыңыз керек. Эми дагы аткара турган нерсе, 4-үнчү, эс. Айтып өттүк, эстин дагы төмөндөсү ушул нерсеге алып келет деп. Аны жакшыртуу үчүн китеп окушуңуз керек деп дагы сунуштадым. Бирок китеп окугандан дагы маанилүүрөөк нерсе бар. Бул болсо ошол өйдөдө гормондорду көбөйтүш үчүн моюн менен аткара турган гимнастикаларды аткарыш керек дедим. Ошол нерсени кайра сунуштайм. Гимнастикаларды аткара турган болсоңуз, мээңизге көбүрөөк кан жете турган болсо, сиздин ойлонуу мүмкүнчүлүгүңүз дагы жогорулайт. Ошондуктан сөзсүз түрдө ушул нерсени аткарыңыз. Аны менен бирге эле сканворд, кроссворд, шахмат, ойлондура турган сизди аракеттерди кыла бериңиз. Сөзсүз түрдө китеп окуңуз, тил үйрөнсөңүз болот. Албетте биз мусулман болгондон кийин сөзсүз түрдө Куранды ар бирибиз жаттай алсак абдан жакшы болот. Ушул нерсе үчүн араб тилин үйрөнүү дагы сиз үчүн акыл эмес, эсиңиздин бекемделиши үчүн абдан маанилүү. Кайсы куракта болсоңуз дагы ушул нерсени баштай берсеңиз, сиз үчүн абдан пайдалуу болот. Жана дагы соңунда кошумчалай турган нерсе сөзсүз түрдө тамак аш. Тамак ашты жакшылоо. Көрүп турганыңыздардай, бул эң акыркы орунга түшүп калды. Биринчи эмне кылыш керек дедим, дары-дармекти азайтыш керек дедим. Андан кийин гормондорду көбөйтүш керек, ал үчүн гимнастика кылыш керек дедим. Андан кийин кыймыл аракетти жөнгө салыш керек деп айттым. Жана дагы эсти жогорулатуу ыкмасын кылыш керек. Ушулардын баарын көзөмөлдөгөндөн кийин сөзсүз түрдө тамак ашка дагы көңүл бурбай коюуга болбойт. Эгерде тамак ашыңызды жакшылай турган болсоңуз, сиз үчүн өтө пайдалуу болот. Ал үчүн табитиңиз жоголуп кеткен болсо, мисалы, жумасына бир күн эч нерсе жебей койсоңуз, албетте табитиңиз бир ай болсо дагы пайда болот. Анча-мынча орозо кармап көрсөңүз дагы табит пайда болот. Бирок табит пайда болгондон кийин тоя жеп алуу дагы өтө зыяндуу. Биз көбүнчө ушундай кылабыз. Бул эмнеден улам пайда болот, билбейм. Биз качан табит пайда болгондо сөзсүз түрдө ал жоголуп кеткенге чейин жегенге адат кылып алганбыз. Бул өтө зыяндуу. Ошондуктан өзүңүздү токтотуп калуунун аргасын тапсаңыз абдан жакшы болот.
жана жегенде дагы өтө пайдалуу витаминдүү тамактарды, омега 3 майлары бар болгон азыктарды жесек абдан жакшы болот. Биздин өпкөбүз эң көп майга муктаж. Андыктан ага азык болуш үчүн май жеш керек. Анткени биздин ошол өпкөбүздөгү сурфактант деген ошол абаны бөлүп чыгарууга жардам бере турган ушул органыбыздын бир бөлүгү көбүнчө майга муктаж болот сөзсүз түрдө. Андыктан майды дагы көбүрөөк жегенге аракет кылыш керек, белокту көбөйтүш керек булчуң массабыз үчүн жана углеводду азайтыш керек. Табитибиздин жакшы болуп нормада болуш үчүн. Ошондой эле кургак мөмөлөрдү көп жеш керек, балыкты көп жесеңиз абдан жакшы болот. Ундан жасалган азыктарды мүмкүн болушунча азайтсаңыз сиз үчүн өтө пайдалуу болот. Эгерде мен сизге азыр айткан нерселердин баарын аткара турган болсоңуз, сөзсүз түрдө ден соолугуңузду бекемдейсиз. Эгерде өнөкөт ооруларыңыз болсо, алардын козгошу бир кыйла кыйын болуп калат. Оорубай каласыз деп айтсам болот бир сөз менен. Жана албетте жаш бойдон, күбөлүү күчтүү бойдон балким 20-30 жыл канча жашта болсоңуз дагы кечиңдей берет артка карап. Ал эми жашыңыз өтүп калган болсо, 10 жыл, 15 жыл артка кайтуу мүмкүнчүлүгү дагы сизде бар.